Öz elin özgöçö süydürüp, el жерди дүрлөткөн muğalim, muğalim. Özündө tilke oşkanız, өлкөндө багыска сызганыз, өлкөбүз мектептен башталат. Уясы улутмас ушарбыз. Балага бак берген muğalim, батырга так берген muğalim, тарбия талимге суңгарып, барысы бак келген muğalim, muğalim. Özüндө tilke oşkanбыз, өлкөндө багыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат. Уясын улутмас ушарбыз. Өмөсү шаттаган muğalim, тулпарды каптаган muğalim, балапан баржынга жетилип, акты сактаган muğalim, muğalim. Өзүңдө tilke oşkanбыз, өлкөндө багыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат. Уясын Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы? Жакшы отургула. Азыр бизде кайсы сабак? Адабият. Мен силерге кече тапшырмага дил баян жазып келгиле дедим эле. Жазып келдиңерби? Ооба. Анда азыр биринчи силердин дил баяныңарды чогултуп алайын, Болгула балдар, даярдылар мага бере бергиле. Канча ким жок бүгүн класста? Бүгүн толук. Биз бүгүнкү сабакта силерге тапшырма, эртеңкиге өзүңөр азыркы кышкы көрүнүш жөнүндө дагы бир дил баян жазып келгилечи, жакшы болгула, саламатта калгыла. Саламатта калыңыз. Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы? Жакшы. Буларыңар үйдө маанайдарыңар жакшымы? Жакшы. Жакшы. Мен силердин дил баяныңардын баарын окуп чыктым. Баарыңар эң жакшы жазыпсыңар. Мурункуга караганда ой сезимиңер өсүп, сүйлөө чечиңер абдан жакшы болуп калыптыр. Бул дагы болсо силердин чоңоюп келе жатканыңардын белгиси. Бүгүнкү дил баяндарда жазылдыбы? Ооба. Жакшы. Аны да чогултуп алайын дагы. Анан балдар силер бир аз эшикке ойноп турбайсыңарбы? Менин Мадинада сөзүм бар деле. Мадина, менин угушума караганда сен абдан жакшы окуучу экенсиң да. Мен силердин класс жетекчилик жүргүзгөнүмө бир айдан ашып калса дагы мен сени жакшы окуганыңды билчүмүн. Бирок негедир акыркы күндөрү сабак таштап койдуң. Эмне себеп? Сен эмнеге сабакты таштап койдуң? Бул дил баяныңда да апам жок деп жазып коюпсуң. Мен эчтеке түшүнгөн жокмун. Сен апаң бар да. Апаң менен атаң жашынакай эле иштеп жүрүшпөйбү? Bildim. Men jana jashınakay apamды мен өзүмдүн апам экен десем, ал менин апам эмес экен. Сен ошол Мен окугум келбей калды. Кой, Мадина, сен өтпө да. Сен ошол Мен башка сүйлөшүп сен апаң менен деле конфликтте эмессиң, апаң жакшы апа. Сен апаң ушу төрөп атканда кайтыш болгон экен. Сен ошол апаңдын ушундай жашынакай кыз төрөгөнүнө сүйүнүп деле апаңды сыйлап окууңду улантпайсыңбы? Апаң арбагын сыйлап дегендей, апаң ушу сени канчалык жакшы жарык дүйнөгө алып келгенин билесиң да, жарык дүйнөгө алып келиш эле оңой иш эмес да.
апаң деле сага менимче жакшы эле мамиле кылат, азыркы апаң делечи. Сен акылдуу кызсың, эч качан антип өзүңө ошо кичинекей нерсе үчүн таштаба. Турмуш деген ушундай оор, ар кандай сыноолор берет. Ошо сыноолордун баарына кыйын адамдар чыдаш керек. Мен сага ишенем, Мадина. Сен эң жакшы окуп, кийин биздин айылды баардыгына таанытышың керек. Эжекештин сөздөрүн баары мага жакшы таасир берди. Мен бүгүндөн баштап кайра сабак болгон. Мен сага ишенем. Сырбан апам үчүн жакшы окудум. Ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен, кол жазмадай тизилтип алып артынан эрчиткен. Кылым калчу атыңар бар, чырактай жанасыңар деген эле мугалимим болсо өзүң карасаңар. Билими жок өмүр өтсө бийиктикти көрбөй өтмөн, адамзат шагы сынбай өмүр төккөн. Мугалимдин басы кымбат, барта сыйлап, ай барта сыйлап. Ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен, кол жазмадай тизилтип алып артынан эрчиткен. Кылым калчу атыңар бар, чырактай жанасыңар деген эле мугалимим болсо өзүң карасаңар. Билими жок өмүр өтсө бийиктикти көрбөй өтмөн, адамзат шагы сынбай өмүр төккөн. Мугалимдин басы кымбат, барта сыйлап, ай барта сыйлап, ай ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен, кол жазмадай тизилтип алып артынан эрчиткен. Кылым калчу атыңар бар, чырактай жанасыңар деген эле мугалимим болсо өзүң карасаңар.